Ассалаумалейкум, мұсылман бір туғандар. Қандайсыздар? Жақшылы ден солықтар. Мынаке Қызылкияда өзіміздің қол бала қылып кеткен өтіктер. Назыр улақчы, чүйлік мұсылман бір туғандар дизайнерін чүйлік бір туғандар түзді. Өкөз ақылдашып ушул форманы чыгардык. Мынау асты микропор. 2 сантиметрлик микропор коюлду. Бул жерге чипрак деген кайышыбыз бар, кыргызстандык. Ошо коюлган. Бул кайышка суу сиңбейт. Бул азыр мык, шуруп деп эле алса дагы бул мынау кайыштан өтпөйт. Тешилбейт. Су өтпөйт, мык деп эле алып, бутуга суу өтмөй жок. Ушул фасон подошвалардачы. Негизи мынау кайыш көп рол аткарат. Бул болсо өзү 3 кабат болду. Мына ортосуга баягы калың чатырды койдук. Чатыр кожаны формасын жоготпош үчүн кармап турганга бүт барыга ортосуга неме койгонбуз, чатыр. Ал чатырдагын хыбы дейбиз, пахтадан жасалган. Синтетичный эмес. Бутка пайдасы бар, зыяны жок. Кудай кааласа. Ошол улакчы өтүгүбүз. Бул бир фасонубуз бул болсо, биякта дагы бир фасон нол өтүк. Бул жаккейлердин өтүгү. Сайыпкерлердики десек болот. Бул учу сәл уштуураак, заказга карап тиктик. Муну таластык мусулман бир тууганыбыз заказ кылды. Аны менен да телефонда акылдашып ушу форманы чыгардык. Бул фасондор тигилиши офицерский фасондан алдык. Ушу жакшы жарашат экен ушул өтүкөчү. Бул мондай. Мындан 2 кабат. Мунун ортосунда чатыр жок. Көп эле группа болуп кетет. Каттуу болуп. Бул микропордун жукасы. Бул жерде ошо кайышы бар. Баягы каттуу кайыш. Мындагы мык деп эле болсо, мык өтпөйт. Тешилип, бут жагага суу өтүш жок бул өтүктөрдө, Кудай кааласа. Мына ылдый жагыда биякта чатыр бар. Сууларда да ич жагага суу өтпөш үчүн ушу жактан бияга ылдый жагага чатыр койгонбуз. Ушундай туугандар. Заказ